Өткөн аптада чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегация Ташкент шаарында өткөн кезектеги сүйлөшүүлөрдөн кайтып келип, талаштуу жерлер боюнча маселе 100% чечилгенин шаардана кылды. Негизинен кыргыз-өзбек чек арасы 100% чечилди. 100% чечилди. Бул чечилбеген маселе өтө оор маселелер биз карадык, чечилди. Деген менен Кемпир-Абад жана Орто Токой суу сактагычтары кыргыз-өзбек чек арасын тактоодо Өзбекстанга берилгени кыргыз коомчулугунда суроолорду жаратты. Өтө чоң тышкы саясаттагы оңдой алгыс ката. Камчыбек Ташиевдин тарапташтары башыңарды ташка койгуласаңар дагы чек араны 100% чечти деп шатыраңдасаң деле Кыргызда эл башы болгончо суу башы бол деген сөз бар. Өзбек тарап 95 түгүл 100% сууну колдонсо дагы шашылыш чечим. Ташкенттин стратегиялык максаты КРдин жериндеги Кемпир-Абад, Орто Токой, Керкидан суу сактагычтарына көзөмөл эле. Ал ага жетишти. Антип чек араны чечпей эле койгулачы. Кеткен экстер да бул аярлуу маселеге тийишкен эмес. Кошуналар бизчилеп аңырайтып ачып коюшкан эмес чек арасын. Эртең суу соолуса, жерин ээлеп баштайт кошуналар. Биздики болчу деп. Ушул райондо жашап, балык уулаганы, ушул көлгө барган жергиликтүү тургун катары жакшы билем ал жердин тарыхын. Башка мамлекеттер жерин көбөйтүп атышса, биздикилер чекеден керти берип түгөтө турган болдуңар. Бүгүл айрым эл өкүлдөрү Кыргыз тараптын Өзбекстанга суулуу жерлер, айрыкча стратегиялык маанидеги объектилер Орто Токой менен Кемпир-Абадтын берилери тууралуу туура эмес чечим болгонун айтып, баш чайкашты. Чечилбей калган чек ара бул ар дайым бир чирге алып келет. Ошондон кийин бул чечилиш керек. Чечилди деген сөз мага жагат. Бирок кандай чечилди деген суроого жооп бериш үчүн ошол протоколдорду көрүшүбүз керек да. Эми, конечно, Өзбекстан үчүн суу бул өтө маанилүү. Бул ар дайым ошондой болуп келген. Эгер эсиңерде болсо, Камбарда бирди курабыз дегенде Раматлик Ислам Карим ООНдун трибунасына чейин чыгып кудурганга сунуштар киргизип жүргөн. Негизинен Орто Токой менен Кемпир-Абад сомбарынын сууну ансыз да Өзбекстан пайдаланып келет. Бирок ал биздин территорияда болчу да. Орто Токой Кыргызстан территориясынын ичинде. Чек аралашкан жери деле жок Өзбекстан менен. Кемпир-Абадтын плотина Өзбекстан жакта. Бирок жери биздики болчу. Сууну пайдаланганда Өзбекстан пайдаланчу. Эгер азыр ушуну жери менен берип салган болсо, менимче бул анча туура эмес го деп. Кээ бир эл өкүлдөрү болсо Өзбекстан сууга көзөмөлдү алды деген пикирлерге такыр эле кошулбайт. Чек ара маселелерин жакшы билем. Өзүм да илгери депутаттык комиссияны башкаргам. Чек ара боюнча жана оңгартуу боюнча маселелерди. Жанагындай маалыматтар туура эмес бул. Туура эмес. Бул эки тараптуу сүйлөшүүлөр болгон. Суун Өзбекстан тарап неметип калат, контроль этип калат деген бул туура эмес. Ал эми чек ара боюнча эксперт Саламат Аламанов чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдө уткан же утулган тарап болбойт деп билдирди. Анын айтымында тараптардын сүйлөшүүлөрүнөн тыянак чыгаруу эрте. Маселени чечүүнүн бирден бир жолу жанакындай алмашуу жолу. Алмашканда жердин сапасы, аянты деген факторлорду эсепке алып тургандан кийин чечилет. Менин оюмча ушул жол менен чечилген болуш керек. Эч ким бири-бирине уттуруп койбогон. Эртеңки күн дагы бар да. Ошондуктан андай жанакы айрымдар айткандай туура эмес жолго барышпайт эч ким. Мындай чечилген маселени дагы талкуулай турган площадкалар бар. Азыр тиги эреже делегациялар макулдашып келди. Муну өкмөт карайт. Өкмөттөн кийин жогорку кеңеш карайт. Анан жогорку кеңеш өзүнүн чечимин чыгарат. Башкача айтканда дагы бир топ талкуулар бар. Ошондуктан азыр алдын ала мындай бир болжоп айта берген туура эмес болот. Кыргызстан менен Өзбекстан 1378 чакырым жерден чектешет. Алардын 85% мурда такталган айтылган. Өкмөттөрдүн азыркы тактоолорду жакынкы 3 айда толук ишке ашыруу планы бар. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кеңешмесинин жыйынтыгы боюнча маалыматтык түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп жатышат.
Жолугушууга келген аксакалдар Ташиевке эл баатыры наамын берүү үчүн кол чогултуп жатышканын кабарлашкан. УКМК төрагасы азырынча ал наамга татыктуу эмес экенин айтты. Протоколдо бекитилген жерлерди картага түшүрүп, тактап жазуу иштерине 3 ай кетери буга чейин айтылган. Бир топ көйгөйлөр ошол учурда ачыкка чыгат. Жумушчу топтун чечими өкмөткө берилип, өкмөт парламенттин кароосуна киргизет. Андан кийин президенттин кол коюусуна жиберилет. Адатта жумушчу топтун сунушу жактырууга ээ болот. Чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегация Ташкент шаарында өткөн кезектеги сүйлөшүүлөрдөн кайтып келип баш аякты жыйгыча бул аптада чечилбеген Кыргыз-Тажик чек арасы мамлекеттердин расмий жетекчилеринин бири менен дипломатын кайым айтыштырды. Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохон Зарифи 30 мартта Фейсбукта Ворух боюнча узун пост жазган. Анда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин Тажикстан менен Ворухту алмашууга даярбыз деген сөзүнө төмөндөгүдөй комментарий берген. Ворух бардык тарыхый документтерге, саясий жана географиялык карталарга ылайык анклав болгон эмес. Тажиктерге өздөрүнүн эле жерин кайра анын өзүнүн аймагынын башка бөлүктөрүнө алмашууну сунуштоонун кереги жок. Тажикстандын дипломаты жазган сөздөр Фейсбукта кызуу талкууланып жатат. Кыргызстандыктар менен тажикстандыктар чек ара жана эки өлкөнүн саясатына чейин талашып, тартышып жаткан чагы. Камчыбек Ташиев 31 мартта Хамрохон Зарифи мырзанын билдирүүсүнө кайрадан жооп кайтарганы бар. Мен эмне кылдым? Өкмөттүк делегациянын башчысы катары Ворух анклавы боюнча биздин сунуштарыбызды урматтуу кесиптешим Саймумин Сатаровичке эки тараптын делегация мүчөлөрүнүн көзүнчө тапшырдым. Болду. Биздин жакын коңшу өлкөнүн дарегине бир дагы сөз жок. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым. Мунун 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон калууда. Өлкөдө Тажикстандын Ворух жана Кайрагач анклавдары жайгашкан. Кыргызстан коңшулары Казакстан, Кытай, Өзбекстан менен чек ара тилкелерин тактап алганы менен Тажикстан менен гана маселе чечилбей турат.